Кичинекей бала кезинен эле Өзбек Республикасында жашап, билим алып, эмгектенип келсе дагы улутун ким деген суроого кыргызмын деп жооп берип жүргөн кыргыз элинин сыймыгы, эмгекчил, мекенчил уулу кыргыз эл баатыры Исхак Разаковдун аткарган иштери, адамдык изги сапаттары келечектин ээлери болгон жаш муундарга эң мыкты өрнөк болуп келет. Кыргыз эл акыны Сооронбай Жусуев Исхак Разаковдун Тагдыр аттуу ыр менен жазылган романында мындай дейт: көп ишти алдын ала билип койчу, тан берип көп адамдар башын ийип койчу, өтө эле бийик кызмат аткарса да, өлкөнү акыл менен башкарса да, кызматтан адамдыгы бийик болчу деп, ээлеген ордунан, мансабынан адамдык касиетти жогору койгон жөнөкөй адамгерчиликтүү, эли үчүн жан дили менен кызмат кылган инсан. Эмне кылып атасыңар? Assalomu alaykum ajaba. Алейкум ассалам. Siz байкабай турасызбы? Биз шаар куруп жатабыз. Мына бул коргону, бул дарбазасы. Исхак Разаков жетектеген жылдарда жумушчулардын, кызматкерлердин, дыйкандардын ар бири өз кесибинен аяр мамиле жасап, күжүрмөндүүлүк менен эмгектенгендиктен Кыргыз Республикасынын экономикасы, айыл чарбасы, маданияты дүркүрөп өскөн. Ал бир маселени чечкенде ошол күндүн талабы жана келечектин пайдасын, кызыкчылыгын эске алган. Разаковдун эң бийик максаттарынын бири мекенибиздеги таза азыктарды нукура боюнча же кайра иштетип, элибизге гана эмес, чет өлкөлөргө да чыгарып, өлкөбүздүн өнүгүшүнө салым кошуу болгон. Ошол максаты бүгүнкү күндө да актуалдуулугун жоготпой келет. Ушундай иштер мамлекеттик деңгээлде аткарылса жакшы болмок. Элибизде жакшы тилек жарымыбыз, жаштын тилегин берет деген макалдар бекеринен айтылбаса керек. Жаш жеткинчектер Исхак Разаковдун максаты ишке ашып калса экен деген тилек менен Ала тоонун таза азыктарын жарнамалашат. Алмалар сонуго. Жыты буздага чейин буркурайт го. Сатат болду экен. Сатса алайлычы. Жүргүлөчү сурап көрөйлү. Саламатсыңарбы? Келди. Ассаламу алейкум. Алейкум. Алмаңарды сатасыңарбы? Сатабыз. Алотонун жемиши, алмалардын периси, тиштесең жарып таңдайды, адамдын келет жегиси. Келиңиз, алып жеп көрүңүз. Баарынан мага жакканы, коюлушкан ырсаптары, баасы канча дедиңиз, тетиги турган алманын. Кыш келген сайын жакындап, баасы барат өйдөлөп. Дүңүнөн алсаң алманы, баасы 40тан өйдөрөк. Дүңүнөн алып алманы бир килдеп кайра сатпаймын. 5 киле алсам болбойбу? Берсеңиз айда мактаймын. Витаминдүү алманы эшиктерден албаңыз. Жетилип жаткан балдарга темишке чексиз албаңыз. Жасаган ишиң оң болсун, кеминдекиле 10 болсун. 10 болса анда 10 болсын. Сиздин да ишиңиз оң болсын. Соодалашкан сүнөт дейт. 10 килеси 400 сом болсын. 500 сом болсын. Макул. 500 сом болсо да алабыз. Таза нукура алма экен. Баса алотонун дагы бир таза жемиши, анар дагы бар. Анар кандай таза? Өзүңөрдүкү? Өзүбүздүн багыбыздыкы. Ага эмгек маңдай тер менен өстүрүлгөн жер жемиш. Жеп жүрсө ар бир үй бүлө, ден соолугу үчүн чоң жеңиш. Аным туура. Балдарга алып бериш керек экен. Балы дагы бар турбайбы? Аябай таза, туптунок экен. Кыргыздын жаңагы менен балы иммунитетти көтөрөт дешет адамдагы. Эгерде чындап таза болсо, анда алалчы балынан дагы. Алабыз. Сатылабы? Сатылат, токтолдун нагыз балы. Таза алма, таза анар. Жесең каның тазарган. Багбанага биз эми көрүшөрбүз базардан. Таза жемиш, тазадан,
Сатпаймын аны базардан. Көпчүлүгү ал жакта дары менен жасалган. Аныңыз туура, үйдүкүнө жетпейт да. Алганыңарды үйүңөргө жеткирип беребиз. Багбан мырза, рахмат. Кырсыктан жүргөн ырактап, айта турган сөзүңүз агылып турсун булактап. Рахмат, рахмат. Анда жакшы экен да. Биз үйгө кете берели да анда. Бизди эчтек албай эле кетеребизби? Жок, алганада алмадан 10 киле, анардан 10 киле, балдан 5 литр алабыз. Өзүң жеткизип бересиз да? Ооба, өзүбүз жеткирип беребиз. Жакшы болбодубу? Анда жакшы аргыла. Жакшы. Табыгый таза мөмөлөр көбөйө берсин кырманда. Алардын азыктарын тартуулайлы балдарга.